Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн сиздер менен биз ошол мен туткан Prop компаниянын жөнүндө сүйлөшөбүз. Ал Prop компаниянын кандай жакшы жактары бар, кандай өзгөчөлүктөрү бар, ошонун баардыгын мен силерге айтып берейин туугандар. Бул Prop компаниянын аты мындан карасаңыздар болот. iPhone деп же болбосо эмнерге Google'га телефондонбу жазсаңыздар, мындай iPhone деп жазсаңыздар эле чыгат. Чыкканда мына биринчиде iPhone TM же болбосо Trusted Pro Firm Get Funded Keep ошо 95% профит деп турат. Ошону басасыздар туугандар. Буну баскандан кийин могул жерде силерге мына главный экран чыгат. Могул жерде русский кылып койсоңуздар болот, же английский калтырсаңыздар болот. Эми бул жерде биз кандай кылабыз туугандар? Бизде мына чыгыш керек да биринчи. Мына чыктым. Карайбыз туугандар. Могул жерде бизде главный экран турат. Бул жерде бунун главный экранда эмнелер бар? Бул жерде мына тренер деп турат. Бул жерде кирип ошол искусственный интеллект менен сүйлөшүп, пристрен боюнча сүйлөшсөңүздөр болот. Анан бунун өзүнүн ичинде эмнеси бар туугандар? Мына платформа Академия деген келсеңиздер, Академия мына онлайн сессия Академия деген жерде бизде сабактар бар, караңыздар. Могул жакта сабактар начните обучение бекер бунун бардыгы. Бунун ар бирин көрүп, карап, үйрөнсөңүздөр болот. Бунун ичинде толтурган видеолор бар туугандар. Буну могул регистрация болгондон кийин көрсөңүздөр болот. Анан буда көпчүлүгүнөн айырмаланган ар кандай карасаңыздар болот. Могул жерде начать испытание дегенди баса турган болсок, могул жерде толтурган программалар бар. Булардын кандай айырмасы болот? 1 шаг, 2 шаг, 3 шаг, мгновенный, instant деп коет, же болбосо анан 24 часа деген бар. Булардын өзүнүн ар бир айырмасы бар. Анан именно мына мгновенный, анан 24 часа дегендер, анан 1 шаг дегендер, булар ошол өтө профессионалдар үчүн, өтө профессионал адамдар үчүн, өтө профессионал трейдерлер үчүн туугандар. Бул сиздерге кичине менин сунушум көбүнчө эгерде биздин арабызда көбүнчө новичоктор боло турган болсо, биздин ушул мына 2 шаг, же болбосо 2 степ деп коет, же болбосо 3 степ деген бизге эң жакшы вариант туугандар. Буну билесиздер көпчүлүгүңүздөр. Бул кандай жүрөт? Негизи Prop компанияда мен Prop компания жөнүндө айтып кеткен өзүнчө видео бар туугандар. Бул жерде именно ушунун гана өзгөчөлүгүн айтып берем. Жана кантип регистрация кылат, анан ушуну до конца көрсөңүздөр, регистрация болосуздар дагы. Анан кийин уже Prop сатып алган болосуздар, анан уже ушуну видеону до конца көрсөңүздөр, сиздер уже VIP-ке кошула турган болуп каласыздар туугандар. Ал биз VIP группа кылганбыз. Ошол VIP группанын ичинде өзүбүз келген жерден ар бир жерден силерге сигнал беребиз. Мына бүгүнкү мисалы мына Евровизияден бүгүн сигнал бергенбиз. Мына караңыздар, мында чоң кылып сигнал бергенбиз. Азыр ошол сигналыбыздын обработкасын күтүп атабыз туугандар. Ушул обработка болуп атат пока что, буюрса жакшы. Ушундай сигналдарды беребиз. 1-2, 1-3 элер менен. Анан сиздер кааласаңыздар ушул сигналдар менен кирип деле пайдага чыгып, экзамендерден өтүп иштесеңиздер болот. Анан өзүңүздөрдө билим боло турган болсо, өзүңүздөр менен деле. Анан эмнеге бул? Анткени могул жерден мен азыр менин атыма кирсеңиздер, бул жерден сиздерге 30% скидка берет. Мисалы $81, мисалы бул $109 болчу, ошодан мен жазгам, бул жакка жазганда ушул $81, 70 ушул сыяктуу 30% скидкаларды берет туугандар. Бунун айырмалары кандай? 1 шаг дегенде 1 степ деп коет. Бул силерге бир эле шаг кылыш керек, бир эле мындай басып өтүш керек, бир эле жол. Бул жолду кандай басып өтөбүз? Буну мен мынаны өчүрүп коем. Бул кичине не тура көрүнүп калды. Английский коем, мына английский сону көрүнүп турат. Бир степ daily drawdown деген бул дневной убыток. Бир күндө мисалы силер 10 000 аккаунт силерге берилет, силер сатып алгандан кийин 10 000 аккаунт силерге шотуңарга берилет. Кадимкидей MetaTrader'да соода кыласыңар, логин, паролдор менен берилет. Бергенден кийин daily drawdown деген бул бир күндүн ичинде 3% минус кетпеш керек. Мисалы $10,000 боло турган болсо, бир күндүн ичинде 3% минус кетпеш керек. Бул бул профессионалдуу трейдинг да, булчу. Бул обычный, бул жаман нерсе эмес, бул наоборот жакшы нерсе. Анткени ушунусу жакшы. Анткени эгерде бизге мындай кылбай кое турган болсо, биз общий просадка бизде мына карасаңыздар, могул жерде max drawdown бул 5% деп турат. Бул мисалы $9,500 түшүрбөй туруп, ушул аккаунттан өтүш керек деген сөз туугандар. Эгерде ушул бир күндө 3% общий, любой канча күндө 3-4-5 күндө, бир айда 5% минус кылсаңыздар, ушудан аккаунтуңуздар жок болот, аккаунтуңуздарды алып коет, автоматически аннулируется. Ошондуктан рискти сактап 1% менен гана иштейбиз туугандар. Profit target деген бизде бул ошол мисалы бир степти ушул $10,000 үстүнө иштеп, 1%тен иштеп, 8% кошо турган болсок, 8% деген бул 3 соодага кирсек, жакшы кете турган болсо, 3 соодага келе турган болсок, анан биз уже бизге аккаунт, мына реальный аккаунт берилет, силерге жаңы аккаунт берилет. Анан ошол жаңы аккаунтта уже мына
сода кылып баштайсыңар. Жаңа аккаунтта сода кылып баштагандан кийин мисалы 10 000 долларды 10 000 долларды 11 000 доллар кылып койсоңор силерге мына 80-95% профит сплит деген бул мисалы силер мына 1000 долларды аккаунт алдыңар, үстүнө 1000 доллар коштуңар. Ошо 1000 доллардын силерге 80-95% берилет деген сөз. 95%-те чейин берилет. 95% азыр эч башка проб компанияда берилбейт туганда. Бунун өзүнүн правиласы бар. Негизгиси ошол 95%га чейин берилет туганда. Эми трейдинг дейс дегенде мисалы 3 күн сода кылыш керек. Мисалы бир эле full margin баса албайбыз. Бул жерде full margin басып бир күндө өтүп кетет деген нерсе жок. 3 күндө өтүп алсак болот, же болбосо бир күндө өтүп деле 2 күн ошол мисалы 0,5%-тин кошкондо бир күндө ошол күнгө эсептелинет да. Мисалы бир күндө 0,5% канча? 0,5% мисалы мынука 50 доллар. 50 доллар кошсоң уже бир күнүң птичка болот, уже бир күнүң кетти. Дагы бир эртеси күнү дагы бир 0,5% 50 доллар кошо турган болсоң дагы кошот. Анан 3-чү күнү сразу 8%, 7% кошуп койсоң ошол 3 күнү уже эсептелип кете берет да. Главное ошол качан сен бир күндө 0,5% кошкондо гана ошол күнүң сеники уже иштелди деп эсептелинет. Ошондо мына бизде трейдинг дейс деген ошол бул баардыгында бар туганда. Кээ биринде 1 жума, кээ биринде 4 күн, 5 күн ушул сыяктуу турат 3 күн. Эми payout period деген бул 14 күн дегенде мисалы ар 2 жумада мисалы сода кыласыңар, ар 2 жумада силер выводка берип коесуңар. Анан ал силерге ошондой выводка берип койсоң, анан акчаңарды ар 2 жума сайын чыгарып алсаңыздар болот тугандар. Түшүндүңүздөр, а? Эми one time challenge fee деген бул акчасы, мисалы 10 000 долларлыкка силер 66 доллар төлөп туруп, анан кийин кыласыңар. 66 доллар төлөп туруп, анан силер ошо баштайсыңар. Экзаменди баштайсыңар. Бул жакта 134 доллар төлөйсүңөр, 25 000 долларга, анан 200 000 долларга чейин алсаңыздар болот тугандар. Эми profit split increase up 95 деген 95ке чейин силер ошол 95%ке чейин кыла аласыңар деген сөз. Анан бунун өзгөчө правилалар деле бул эми payout'тар деле тез болот тугандар. Ошол негизги өзгөчөлүгү биринчи степте тугандар. Бул эми көпчүлүк жанагындай профессионалдар үчүн бул дагы. Эми бизге эң маанилүүсү бул мына 2 step деген, two step дегени тугандар. Бул жерде two step мисалы эмнерде аккаунт size деген тугандар, бул ошол two step'тики эле. Мисалы 10 000, 25 000, 50 000, 100 000, 200 000 силер каалагандай аккаунт алсаңар болот. 10 000 алсаңар болот, 25 000 доллар алса болот, 50 000 доллар, 100 000 доллар, 200 000 долларга чейин алсаңар болот. Эми бул жерде эң жакшы вариант дегеним бул жерде 2 step. Мисалы биринчи этабында силер 5% кошсоңор керек. Мисалы 10 000 долларга 500 доллар кошсоңор, анан кийин силер ошо экинчи этапка өтөсүңөр. Экинчи фазада силер 8% кошушуңар керек. Мисалы 5% кошкондон кийин силерге жаңы аккаунт берет. Жаңы аккаунтка ошондо силер кайра 10 800 кылып экинчи этаптан өтүшүңөр керек. Өткөндөн кийин анан силерге жаңы мына сага сен өттүң уже, сен уже профессионал трейдинг болдуң. Эми сага мына шот деп туруп кайра жаңы 10 000 доллар шот берет. Эми жаңы 10 000 доллар шот бергенде силерге анын биринчи daily draw'дан булункуда 3% деген бир күндө 3%тен ашырбаш керек минусту. Мисалы 300 доллардан азыраак минус болуш керек деген сөз. А эми общий дегенде мисалы любой общий 800 доллардан ылдый минус болбош керек деген сөз. Бул жакта деле ошол эле сыяктуу ошонун проценттери туганда. Trading days дегенде 3 күн жана айткандай эле бул жерде деле ошондой эле. Мисалы бул мына 109 доллар ошол 30% скидканы алганда тугандар, жанакы код жазып скидканы алганда ошондой силерге 81 долларга алсаңыздар болот. Эми андан тышкары дагы өзгөчөлүктөр кандай? 3 стептин да өзгөчөлүгү бар тугандар бул жерде. Аккаунт сайт 10 000 доллар, 25 000 доллар, 50 000 доллар. Бул жерде daily draw'дан бир күндө максимум 3% минус болуш керек. Общий 5% минус болуш керек. Анан бул жерде 3 фаза уже. Биринчи фазада 3% коюш керек, экинчи фазада 3% коюш керек, үчүнчү фазада анан кийин силерге 5% коюш керек. Общий 11% кошсоңор тугандар, анан силерге ушул аккаунт берилет. Бул кичине арзаныраак. Тугандар. Мына profit split деген бул акча бөлүшөт. Мисалы 95%, 80% акча тапкан акчаңыз силерге калат дагы, калганын ошол проб компания өзүнө алып калат деген сөз. Эми instant дегенде бул жакшы, негизи жакшы. Бул сразу берилет. Мисалы акча алды сразу мына стандарт укпайбы, стандартка киресиңер. Сразу мына 81 доллар, эгерде код жазбаң 109 доллар, а так Аманбек деп жазсаңыздар, анан кийин мен VIP алма кошом тугандар. Плюс скидка болот 30% жа. Ошондо ошонусу менен бирге бизде 85 доллар тугандар.
$81, бул жакы $23 $164, $50 $299. Эми буну сразу силер аккаунтту сразу аласыңар. Бул деген сөз силер мисалы мына 1 степ, 2 степ деп мына шаг за шагам ар бир аккаунт экзамен өтпөйсүңөр. Экзамен силерге аккаунт берилет. Анан бирок анын ограничение болот. Мисалы кандай ограничение? Мисалы мына 2% bir күндө 2%-тен азыраак минус кетиш керек. Бул кичине азыраак да, бул профессионалдар үчүн. Анан макс дrawdown деген 5%, 5%. Анан бул 5% ошол общий 5% минус болбошун керек. Анан consistency score деген сөз бул ошол мисалы сен өткөндөн кийин, өттүң да бул уже аккаунт алгандан кийин сенин bir күнүңүн пайдасы 23% ашпаш керек. Мисалы сен payoutка бергенден кийин, мисалы bir күндө $1,5 калган 3 күндө сен $100 кылып койдуң, ошондо примерно $1,800 болду. Бул болбой калат тугундар. Ар бир күндө примерно тура 25% бөлүнүш керек да. Мисалы $1000 таба турган болсоң, ошонун 250% bir күнгө, дагы 250% дагы bir күнгө деп ушундай тура келиш керек. Payout on demand деген бул ошо сурашыңа карайт. Мисалы сен любой акча кылып эле 2% ашыгыраак акча кылып сурасаң болот. Анан бул жерде вывод кандай жүрөт? Мисалы 24 сааттыгында көрүп кой, 24 сааттыгы деле ошол. Мисалы 24 сааттын ичинде сен 3%-тен ашык любой кошкон суммаңы, 3% риск менеджмент менен 3% ашык любой кошкон суммаңы сага чыгарып берет туганда. 3%-тен ашык кошуш керек. Bir gün içinde, 24 saatin içinde. 24 saat ашып кеткенден бул аккаунт автоматически күйөт, жок болуп кетет. Бул дагы бир жакшы вариант туганда. Бирок силерге азыр эң жакшы варианты мына болуп тугандар. Эми бул жактын өзгөчөлүгү башка көп деле өзгөчөлүктөр ошол бул силерге ар кандай төлөсө болот, ар кандай карталар менен алса болот. Анан бул жерде ал силерге стратегиялар бар. Стратегияны мен силерге көргөзбөйм. Мына старт челленджди бассаңар, могул жерден логинге кире турган болсок, логин бул жерден буну кире турган болсок туугандар, бул жерде бизде өзүбүздүн аккаунтубуз турат. Биз алган бул жерде эми азыр биз видеолорду көрсөк болот. Сабактардын видеолорун көрсөк болот. Кайсы жерден азыр Travel, leaderboard, home, stats, certificates, affiliate, жок сырттан көрөт экенбиз туганда, сырттан ошо сабактарды көрсөк болот. Ал жерде ошол индикатор, MACD деген индикатор бар, Smart Money ушул сыяктуу нерселердин баардыгын ушул жерден көрөбүз тугандар. Эми кандай челлендж кылабыз? Мисалы new челленджди басабыз тугандар. New челленджди баса турган болсок биз могул жерде аккаунттар чыгат. Мисалы 2 степте тандайбыз, же болбосо каласаңар мындай сразу иштеп баштайм десеңер, анда силер сразу эле силер мына зерону кылсаңар болот, мына зерону кылсаңар болот. Анан бул жерге мисалы купон жазасыңар. Купон Аманбек десеңер, мисалы тандадыңар, 2 степ тандадыңар, $50,000 тандадыңар, тандагандан кийин акчасы чыкты мына жерде. Эми силер мына жерге Аманбек, Аманбек деп жаза турган болсоңор, силерге $250 көрдүңөр тугандар. Жанакы 300 канча доллар эле башында. Ошо эми силерге 250 бул 30% скидка тугандар. Анан калганы как обычно любой проптуктун эле өзгөчөлүктөрү ошол, калганы ошол бойдон эле кетет тугандар. Түшүндүңүздөр, ошондой кылсаңыздар, эмнеге кодду жазып туруп, ушундай алдым деп туруп мага скриншот кылып жөнөтсөңүздөр, анан мен ошол группага кошом, дальше иштеп кетсеңер болот тугандар. Ушул жерге обязательно мына Аманбек деп туруп жазыш керек. Анан ошо $251 болуп калды. Мисалы кандай? Мисалы $10,000 ала турган болсоңор деле, мисалы эмнеге Аманбек уже кошулуп калыптыр. Уже скидкасы менен көрүнүп калыптыр. Жаза турган болсоң, скидкасы менен өзү $105, ал скидкасы менен $76 болот. Бул сонун нерсе туганда. Түшүндүңүздөр, Ушуну мага жөнөтүп, мына жаздым деп туруп, скриншот кылып жөнөтсөңүздөр, мен бул жактан текшерем дагы, анан эгерде туура болгон болсо, мен сиздерди группага кошуп коем, сиздер ошо иштеп баштайсыздар тугандар.